Бурдөлөттүгү Курманбеков Дастан, Саяпкери Асанбеков Бурдөлөт чабан. Ысыккөл облусу Түп району. 6 номерде Барчын аттуу Кунан. Атасы Касемсот, енесі Роза. Сабраниев Мураттыкы, Абдыкадыров Сыймык Саяпкери, Казакбаев Бекзат чабан. Күйүн Ысырата району жетиген айылы. 7 номерде Чагылган аттуу Кунан. Кайбылдаева Айша, ежебиз келген, Калбаев Стал чабан, Саяпкери Калбаев Стал. Жегиш чабан, Марын облусу 8 март айылы. 8 номерде Прогулка. Атасы Пилигрим, денесі Яркая, Бараханов Елмистиге, Османиев Жолдошбек Саяпкери, Жолдошбеков Айдар чабан, Түп Михайловка. 9 номерде Замзам аттуғынан, атасы Памир, Алтай жоопкерчилиги чектелген жылкы чарбасындыкы, Атакеев Исламбек иеси, Адиев Аман даярдаган, бул Ислам чабан, Талас облусу Кызыларда айылы. 10 номерде Карагат аттуу Кунан, атасы Замиго, енесі Учкун, Конушбаев Эдуландыкы, Насыров Элзар чабан, 60 чабан Элзар Саяпкери, Шүй облусу Суусабыр айылы. 11 номерде Белла, атасы Даймон, Жамагулов Салбектиге, Сыргагулу Изат даярдаган, Дагиров Адил чабан, Ысыккөл Түп Бүрмөндү. Бул эми Белла былтыр тайында Бүндөк байгелерди ийгедиле. 12 номерде Карагат, 2 Карагат бар экен. 12 номерде Карагат атасы Брадерио, енесі Датка, Жидебай уулу Бактиярдыкы, Дүрбөлөк уулу Едил даярдаган. Абылабеков Баяман чабан, Жалал Абад облусу Токтогул району. 13 номерде Телтору, атасы Гладиатор, енесі Саранцин, Талайбеков Айбардыкы, Дүрбөлөк уулу Едил даярдаган. Бекбуров Нурсултан чабан, Жалал Абад Токтогул району. 14 номерде Ардак аттуу Кунан, атасы Радик, енесі Атилла, Жолдошев Максаттыкы, Алмаз уулу Бекжан даярдаган Нурел чабан, Шүй Ысырата Телман айылы. Жана 15 номерде Ризас, атасы Бериот, енесі Гүлсары, Абдыналиев Болокбектиге, Рыскулов Абдыразак даярдаган Улан уулу Али чабан, Шүй Ысырата Жетиген. Ошо менен 15 баш Кунан азыр алымыстардан өттү. Атайын белчендерген жерден аттар, Кунандар кое берилет. 5 айланба 8800 метр ортодогу жолду тазалап коелу. 5 айланба аттар чабылат Кунандар. Кунандардан кийин кыска аралыкка ат чабыш 2 метр аралыкта Кыргызстанда туулган үмүттөр 3 жашагандан жогорку урактарлар азыр Кунан чабыш. Эми жогоруда айтып өткөндөй, ат чабыш оюндарыны федерациялар көбөйдү, жетекчилери арзан бакты ийгиликтерди жаратты. Былтыр Исламбек Атакеев башында турган Арман федерациясы мамлекеттик чабыштардан сырткары 24 майдан таластуу болду деп 7 миллион сомдук байге коюп, ошол жерде ишкер жигиттер менен жашнакай жүрүүгө баштаган. Ал эстафета Ысыккөл облусуна тийген. Быйыл жайында Кудай буйруган күнү Ысыккөл облусунун дагы ошол миллион сом коюлган байгесине күбө болобуз. Азыр эми ушундай бир ырым жөнөлгө. Ошентип бүгүнкү күндүн алкагындагы кезектеги жарышты көрүүгө чакырабыз. Кунандардын жарышы экен. Буга чейин кыска аралыкка жарыштарды көрүп келгенбиз. Азыр эми бир айланпага жетип жетпеген аралыкта чуркап жатса, азыр эми 8800 метр бул 5 айланпа экендигин айттууда. Көрөбүз эми. Анда эмесе жарыш башталды. Ийгилик каалайбыз, албетте күчтүүсү жеңсин. Ошентип алгачкы аракеттер эми эң негизгиси байкасаңыздар, бул жакта үстүндөгү чабандестердин формалары оп окшош, бардыгы кызыл
түстөгү кийим менен чыгышкан экен. Алдыдагы шымдары ар түрдүү, бирок сары, кызгыл тагы бар. Азыр эми мына ылдамдык өтө жогору, байкасаңыздар, биринчи айлампада эле бул кунандар өздөрүнүн ыкмыштай ылдамдыгын көрсөтүүдө. Эң негизгиси ал да ушул ылдамдыкты акыркы 5-чи айлампага чейин сактай алабы деген суроо. Жана алыстан азыр бул кайсы номердеги кунан экендигин көрүү мүмкүн эмес, бирок кайсы номер болгондугун айткан күндө дагы бизге да ушул федерация протоколун жөнөткөн эмес. Эми алдын ала жөнөтүп койсо жакшы болмок. Жогоруда мынакей мактап жатат, жакшы иштеп жаткандыгын. Жана бизге дагы маалымат берип койсо жакшы болмок. Жогоруда кээ бир аттарды албетте эстеп калдык. Азыр байкайбыз. Групптан баштап, чаңы ойлап чыгып, группалар алдыра чыгып, бирине баштайт. 5 айлампа. Мынакей, биринчи айлампада эле чоң ылдамдыкты кой берип алуу менимче туура эмес чечимдердин бири болуп калышы мүмкүн. Анткени алдыда дагы көп аралык бар, чарчайт, ошондуктан бир аз мына эми гана түшүндө окшойт. Азыр мына ушул жоон топ бири-бирине өтө жакын. Бул жакта 12 кунан жүргөндүгүн көрдүңүздөр. Калгандары артта калып калган экен. Мынакей артта келе жаткан экөөнү көрдүк. 15 баш кунан азыр жол топ менен баары жол жаган келатат. Азырынча лидер бул деп айтуу мүмкүн эмес, анткени бардыгы бир. Дагы алдыда 4 айлампа бар. Азыр эми келиңиздер, белгилүү атын Кыргыз Республикасынын элчиси Аалы Туткучук убагында 2018-жылы Айтордо өткөргөн эле мына быйылкы жылы Карагыз деп Кыргыздын намысын коргон Карагыз күнүбүздөн дагы бир чарптыр. Сөз болону Аалы Туткучукка жана азыр мына өзүңүздөр көргөндөй улам лидер алынашууда. Демек акыркы 5-чи айлампага келгенден кийин гана ким фаворит, ошону туура түшүнөт окшойбуз. Мына өзгөчө музыканын коштоосунда азыр кунандар өз жүрүшүн улантып бара жатат. Дагы да болсо алдыга озуп чыккан эч ким жок. Менимче бардыгы ошол акыркы учурду, акыркы көз ирмемди күтүп тургандай.
Азыр дагы да болсо 10 кунан чогуу бир топ бол бара жаткандыгын көрсөңүздөр болот. 11 экен, буга чейин 12 болчу, азыр бирөөсү демек артта калды. Кунан жарыш бул жөн гана мелдеш эмес, бул илгертен дагы ушул аттандоонун башталышы деп айтып келишкен. Анткени жакшы чуркаган кунандар кийин чоң аралыктардагы чабыштарга катышат, атактуу тулпарларга айланышат. Келиңиздер эми демек жакшынакай колдонуу керек. 14-кунан ичине шайып калды, кийинкиде майга алсын дейли. Эгер тактикасы ушундай болбосо эсалтырып койсо деле жакшы. Демек, мына 14-чү номер буга чейин биз эстеп калгандай Ардак деген кунан болчу, Максат Жолдошовдуку, жок болбосо Тельман айлоочу облусуна Тельман айылынан деп белгилеген. Демек, кээ бир кунандар эми алгачкы жолу салып көрүп жатат бул жарыштарга. Майга белдештеген өзү ушундай экен, мына Салборундун ат оюндарынын мыктылары ертеңки финалдык оюндарга даярдык көрүп атат. Мыктысы жеңсин. Мына бүркүт куштарын кармап, бул жерде мүнөшкөрлөр, куштактоочулар турат. Жаасын аткан мергендерибиз ар жагында мына бул көктөн көйнөк кийинген, көргөн көз абдан сүйүнгөн, эртең бир өзгөчөлүк кааласа ат оюндары тыйын эңбей, чабандестер, каскадерлор даярдыгын көрүп атат. Мына байрам деген ушул улустун улуу күнү, күн менен түн теңелип. Мына ошентип азыр береке кут келген. Эми бул ирет бир эмес 2 майрамына кош келгендигин көрдүңүздөр. Бүгүн эми эртең Норус кубогу деп айтылган менен бүгүн урматтуу көрөрмандар Орозо айт майрамы. Баарыңыздарга айтыңыздар марек болсун дейли. Мына кээ бир кунандар чарчап, акырындап жарыштан четтеп калгандар дагы белгилүү болууда. Азыр чабандестер көпчүлүгү өздөрүнүн алдыдагы кунандарынын атын тартып ырдамдык менен кетүүгө мүмкүнчүлүк бербей жатат десек болот азырынча. 28 апрель күнү Жеңишбек Батыркулов 12 кунан кайрадан эле бирдей экен. 12 кунанын артында дагы жалпысынан 15 стартка чыккан. Мындан кийин дагы 3-өсү барбы же алар четтеп калдыбы? Арт жактагы кунандардын абалы азырынча белгисиз. 4-чү айлампага кетти, демек жарыштын жарымынан көбү артта калды дегенди билдирет. Демек ушул 4-чү айлампанын аягы менен акырындап лидерлер өзүнчө бөлүнө баштайт. Андыктан маанилүү учурга дагы келип калды. Азыр мына бир кунан алдыга чыкты. Башкалардан салыштырмалуу алдыда, бирок анын артынан барган жон топ оңой жетти. Да, делик ортодогу айрыма жок. Айрыма улам кыскарып келе жатат. Формалар кыпкызыл болуп, сонун окшошкону менен номерлер тилеге каршы бир аз ыңгайсыз экен. Кара түс бири-бири менен айкалышпайт. Андыктан алыстан эми көрүү чындап кыян. Бул жоон топтун аягында 5-чи номер бара жаткан экен. Ал эми алдыдагы лидер азыр өзүңүздөр көргөндөй жалгыз эмес, атаандаш артынан кууп жетип барды. Ушул жакыныраак ракурстан көрсөтсө сонун болмок. Көрөт элек биз дагы.
Демек, бул чабандестердин кийиминде арт жагында гана номерлер жазылган окшойт, алды жагында мына кичинекей байкалбайт. Акыркы 5-нчи айланпа, урматтуу көрөрмандар, эми акырындап ылдамдыкты күтөбүз. 5 байге, байгелерге чечилип атат. Жеңүүчүлөргө берилет 5 байге. Демек, бул жакта 5 байге бар. 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү орундан тышкары 4-нчү жана былтыр тайында ийгилик жараткан курандар бар, жаңы кошулган курандар бар. Бул 8-нчи номердеги прогулка былтыр тайында көп ийгилик жараткан. 11-нчи номердеги Белла былтыр ийгилик жараткан. Телтору. Азыр 9-нчу номердеги Замзам. азыр мына алдыга бир кунан чыкты. Кайрадан эле жана акырындап мына өтө тегиз, бир тегизде 2-3 катар менен келе жаткан болчу. Азыр акырындап бөлүнө башташты мынакей. Алгачкы 2 лидер, андан соң ортодогу 1-2 метрден кийинки 2 кунан, андан соң кайрадан 2 кунан. Мына 6 кунан азыр өзүнчө бөлүнгөндөй. Жана мына 6-нчы болуп бара жаткан бул 8-нчи номердеги прогулка деген аргымак. Прогулка деген кунан Түп районунан. Андан кийинки 13-нчү номер бул Телтору, Токтогул районунан 10-нчу номердеги Карагат деген кунан. Чүй облусу Суу Самурайлы жал. Ушул Карагат азыр атаандаштардан ашып түшүүгө аракетин жасайт. Каршылашы жолун тосконго аракет кылып жаткандай. Барчын 6-нчы номер, андыктан Карагат азыр оң жагынан атаандашты ашып түшүшү керек. Карагат жана Барчынды көрүүдөбүз. Анын алдыга озуп кеткенин номер 3-ке каршы азыр мага жакшы көрүнбөй жатат. Бирок 2-нчи, 3-нчү орунда азыр Барчын менен Карагат келе жаткандыгы маалым. Барчынын үстүндөгү чабандес улам артын кылчая карап каршылашы канчалык жакын байкап жатат. Демек 11-нчи номер экен бул Белла. Белла күрмөнтү айдынан буга чейин да белгилеген жергиликтүү диктор өтө көп байгелерге ээ болгон деп жана Белла бул Норус Кубогу 2026-да дагы чемпион болду. Экинчи номерде Карагат, Барчын 3-нчү орун болуп калды. 13-нчү номердеги Телтору 4-нчү орун. 5-нчи келген 5 байга. Эми 16-нчы номер Сейгес кийинкиде жеңүүчү болорсуңар 5 байга. Болаттан түшкөн балдан бурганча келген. 9-нчы номердеги 9-ту достар. Замзам. Демек 9-нчы номер болсо Замзам дал ушул 5-нчи орунду. Замзам 5-нчи келди. 5-нчи орунду ээледи. Демек дароо байгелер тапшырылат. Демек мына ошентип Сөйлө Азия орун алууда. 8800 метр 5 айланпага созулган кунандардын жарышы. 1-нчи орун 11-нчи номердеги Белла аргымага алды. 2-нчи орунду 10-нчу катар номер менен чапкан чабандес ал Карагат аттуу аргымакты чапты жана 3-нчү орунда Барчын. Мурат Сабралиев эси. Бул да Кыската районунун аты экен. 2-нчи орунда ээлеген Карагат. Кошбаев Эдерландык Насыров Элзар саяпкери 60 чакты Чүй Суу Самурайлы. 1-нчи орунда ээлеген Белла Жамангулов Салбекке Сыргагулуу Изат даярдады. Замиров Айтып чапты Ысык-Көл облусу. Азыр мына алтын жана күмүш жана коло медалдар эми Абдыкулович, Ерлан Базарбаевич, кубок тапшырууда. Ошондой эле 4-нчү орунда сертификаттар берилүүдө, бирок ал сертификатта эң кызыгы кимдер сыйланат, канча сом экендиги жазылбагандыгы кызык. 5-нчи орун Замзам Алтай жоопкерчилиги чектелген жылкы чарбасы Атакеев Исламдыкы.
Адиева даярдаган Нурислам Чакты Талас облустук кызылардын айылы мына байгелер тапшырылды. 4-5 орынга дагы акчалай сыйлыктар бар. Белла Кунанда мына ушундай жабы берүүдө Норуз 2026. Ысык-Көл облусу Түп районунун күрмөттүү айылы. Айтылуу Рокки, Айтылуу Карагыз, Меммен деген чемпиондорду чыгарган Сыргал уулу Изаттын кунаны Боорустан Манчабыстан биринчи орунду пайгын алып отурат. Куту болсун.